Ömürüбүз кыскараак 60 жыл, 70 жыл. Ошол үчүн аз убакытта тезирээк амал кылып, көбүрөөк соопсуздукка жетип алышыбыз керек. Башка үммөттөрдө 300 жыл, 400 жыл, 100 жыл жашабайбыз биз. Ошол үчүн Аллах Таала бизге ошолордон да көбүрөөк сооп сыйлыкка ээ болуп алсын деп кээ бир учурларды, кээ бир орундарды дайындаган. Ошол учурларда жана ошол орундарда кылынган ибадат башка бир жөн ибадаттан эселеп көбөйүп кетет. Ошол үчүн ушундай улуу күндөрдүн бириси, улуу айлардын бириси ушул Рамазан айы турат алдыбызда. Рамазан айына чейинки дагы бир ай бар. Шабан айы деген ай. Азыр учурда ошол ай календары боюнча Шабан айында турабыз. Анын баштапкы алгачкы 10 күнүндө турабыз. Бул учурда мусулмандан эмне нерсе талап кылынат? Шабан айы дагы Рамазанга жакын болгондугу үчүн Рамазан сыяктуу эле ага ошондой бир ибадаттардын сооп сыйлыктары көбөйө турган өзгөчө бир ай. Бул айдын артыкчылыгы Рамазан айында кадыр түн бар болгон болсо, биз турган Шабан айында Бараат түнү деп коет. Бараат дегени адамдар күнөөдөн кутулуп, адамдар тозоктон кутула турган күн бар. Нисфу мин шахри Шабан деп, Шабан айынын жарымы, так ортосу 15-чи Шабан айында өзгөчө күн Бараат түнү деп коет. Билесиздер, эми ай календары боюнча биринчи түндөн эсептелип башталат. Ошол үчүн эртең Рамазан деген түнү тарави окуйбуз да биз. Ошондой Бараат кечеси 15-чи Шабан түнү киргенде ошол түн Аллахтын алдында өзгөчө түн болуп, бул түндө Аллах Тааланын көптөгөн тозоктон азат кыла турган пенделери болот дейт. Ошол үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы бул түн тууралуу хадистеринде баяндап кеткен. Ошол хадистер тууралуу бүгүн айтайын деп атабыз. Себеби бизде кээ бир нерселерди, меселе көп эле нерселерди ашырып ийебиз да. Дүйнөлүк нерселерди ашырып ийсе исраф болот. Ал эми дини иштерде, динде Аллах буйруган, пайгамбарыбыз көргөзбөгөн иштерди кылып салсак, бул бидаат болот, бул адашуу болот дагы, Аллахтын алдында чоң күнөө болот. Ширктен кийинки эле чоң күнөө ушул бидаат кылуу, динге жаңылык киргизүү. Ошол үчүн кээ бир адамдар бул Бараат түнүндө бир түрдүү окуяларды токуп алышкан. Тигиндей болот экен, асмандан бир жарык көрүнөт экен, тигиндей мындай деген. Анын бирөөсү да хадисте келген эмес. Анан айтышат, Бараат түнү бир ушунча 100 рекеттүү бир нафил намаз бар. Биринчи рекетинде паланча жолу Ихлас сүрөсүн окуйсуң, кийинки рекетинде паланча жолу паланча сүрөнү окуйсуң. 1000 рекет намаз бар. Ушундай бир түрдүү нерселерди адамдар ойлоп таап алышкан. Булар дин, бул ойлонуп таба турган жер эмес бул. Бул чынчыл кабар берүүчү, пайгамбарыбыз айтканды, пайгамбарыбыз айтканчалык эле кылышыбыз керек да. Ашырып ийбеш керек да. Мисалы хадисте келди, пенденин намаздагы эң Аллахка жакын кези саждада турган кези. Угуп алдыңыз дагы, неге мен экеле сажда кыла алат экенминби бир рекетте? Мен 4 дагы сажда кыла алам деп 4 жолу сажда кылып салсаңыз, бир рекеттин ичинде ал намазыңыз кемчиликтүү, намазыңыз ашыкча иш менен Аллахка жагымсыз болуп калат да. Ошол үчүн бизде урматташ керек болгон күндү урматтайбыз. Аллах жана анын элчиси айтканчалык эле көлөмдө. Ошол Бараат кечесинде мечиттерге чогулуп алышып, ибадат өткөзөбүз. Ушул түнү ибадат менен өткөрөлү. Бул жакшы ниеттеги туура эмес амал да. Себеби шариятта бир чогулуш, кайсыл бир амалды чогуу аткарыш үчүн Аллахтын буйругу, пайгамбарыбыздын бир көргөзмөсү болуш керек. Жаназа намазын ар ким үйүндө окуп койсо болбойт аны. Неге? Ага чогулуш керек да. Бараат кечеси деген түн чогулуп алып бир мечитте чогуу жамаат менен биргеликте ибадат кылга деген хадис жок андай. Ошол үчүн мындай нерселерден этият болушубуз керек. Ошол маалдарда азыр да көп сурашып атат да,
WhatsApp'tan kavarlardı jönötüşöt. 15-nji tünü Baraat tünü bolat. Oşol tünü kim bir reket namaz okusa mınça, iki reket namaz okusa mınça degen sözlördü köp suraşat da uşul tuura, uşul tuura emesdi. Biz al tündü negizele uşul ıyık ay, özgöçe ay, Şaban ayın kantip ötkörüş gerek. Paygambarыбыз kanday maani bergen bolsa jana paygambarыбыздан emне nерселер hadiste bayandalsa. Paygambarыбыздан bayandalgan hadislerdi baykap görsök, bul ayda paygambarыбыз көбүнчө orozo karmagan eken. Orozo karmaş bul aydın artıkçılığı jana bul ayda özgöçe maani berile turgan ibadattardын birisi. Жалпы эле пайгамбарыбыз жакшы иштерди көбөйтүп, өзү көп жакшылык кылган, көп берешендик кылган, өзгөчө ушул айда дагы берешендигин, жакшылыгын көбөйткөн пайгамбарыбыз. Жана бул Бараат кечесинде эмне кылган пайгамбарыбыз? Бул тууралуу хадистер келген. Бирок ал түнү өзгөчөлөп кайсыл бир намаз, канча бир рекеттүү деп баяндалган хадистер заиф, алсыз хадистер жана анын токулма болушу да ыктымал деп айткан уламалардын сөзү бар. Ошол үчүн эмне кылыш керек? Белгиленген өзгөчө амал жок. Намаз окуп, ибадат кылып өткөрсө, Аллахка жагымдуу бир амалдарды аткарса, ошол түнү Аллах Таала сүйгөн пенделердин катарында мунун дагы күнөөлөрү кечирилип кетет дейт. Хадисте келип атат да, Аллах Таала ушул Шабан айында, өзгөчө Бараат кечесинде пенделердин күнөөлөрүн кечирет. Эки адамдан башкасы дейт. Биринчиси мушриктин күнөөсүн кечирбейт, Аллахка шерик кошконду. Экинчиси кек сактаган адамдын, мушахин дейт. Жүрөгүнө кек сактап жүргөндө Аллах Таала кечирбейт дейт. Ошол үчүн бул ай жан дүнүйөнү тазарта турган ай, эмне үчүн? Рамазанга кирип барыш үчүн. Ошондуктан ушул Бараат кечеси тууралуу айтылган хадистердин бир канчасын айтып өтмөкчүбүз. Негизи бул түндүн артыкчылыгын Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Инна анзалнаху фи лейлатин мубарака." Biz Kur'an-ı Karim'de berekeli tünde düşürgönbüz deyip. Jana ошол эле аяттын угандысында Аллах Таала "Инна кунна мунзирин", biz эскертүүчүбүз. Адамдарга ушул китеп аркылуу жакшылыктын багытын, жамандыктын багытын айтып берүүчүбүз, эскертүүчүбүз деп уландысында Аллах Таала айтат: "Фиха юфрaqu kullu amrin hakim." Ал түн öz berekeli tün degeni al tündө ар бир чечилген иштер бөлүнөт дейт. Ошондуктан уламалардын кээ бир айтат, Бараат кечесинде Шабан айынын 15-нчи түнүндө bir жылдык ырыскы, bir жылдык тагдырдын бардыгы ишке жүргүзүлүш үчүн периштелердин колуна тапшырыла турган түн дейт. Hadiste келет, адам үйлөнүштүн аракетинде жүрөт, ал билбейт, bir жылдык тагдырдын ичинде анын өлүмү жазылган эле дейт. Bir адамдарга ушундай, bir адам ар ким билбеген, биз билбеген бирок алдыда эми көрө турган тагдырлар bir жылдыгы ишке Аллах тараптан чечилип бериле турган түн болот бул түн дейт. Жана дагы адамдын амалдары Аллах тарапка көтөрүлүп көргөзүп турулат. Ошолордун күнүмдүгү көргөзүлөт. Күнүмдүгү багымдап жана асыр намазынан кийин периштелер алмашканда амалдарыңызды Аллах Таалага алып барып көргөзүшөт. Анан кийин экинчи түрдөгүсү bir жумада bir. Кайсыл күнү bir жумада биринчи күн жана төртүнчү күндөрү амалдар Аллах Таалага сунушталат. Аллах билет, бирок ошол периштелердин вазифасы, ошо аткара турган иши ушул. Анан кийинкиси адамдын жылдык эбеси бар, амалдар көргөзөтүлгөн. Жылдык амалдар жыйынтыктала турган күн, ошол жылдык амалдарды Аллахка сунуштай турган түн бар, ал ошол Бараат кечеси болот. Пайгамбарыбыздан эмне үчүн Шабан айында көп орозо кармайт элеңиз дегенде, ал пайгамбарыбыз айтат: "Аллах Таалага менин амалдарым көргөзүлүп жатканда, мен орозо кармаган болуп турсам, мага ушул жагат" дейт эле да. Ошол үчүн бул Шабан айында орозону көбөйтөлү дегендин мааниси ушул. Башка хадистерде дагы келет. Бул хадис Байхақи деген хадис жинагында келген. Байхақи рахматуллахи алейхинин Шуабул Иман аттуу
hadis jinagında Ali radıyallahu anhu rivayet kılıyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ kâne leyletun nisfi min Şa'ban fekûmû leyleha ve sûmû yevmeha. Şaban ayının jarımı bolgondo, 15-nji tünü bolgondo, kündüzü orozo karmagıla, tünü bolso ibadat kılgıla. Fa innallaha yanzilu fiha li gurubi şemsi ila sema'id dunya. Allah'tın mehrimi, Allah'ın ırayımı asman dünyasına çeyin jakın gelip fayaqul Allah oşonda pendelerge kayrılуу jasayt. Ala min mustagfirin fa agfir lahu. Keçirim suray turganlar barmı keçirip salayın dep. Ala mustarzikun fa arzuqahu. Rızkı suray turganlar barmı bereyin dep. Keçirimdi bilmemi oşunusu bizge köbürөөк керек bolsa керек ha. Uşunu jakşı estep kalabızlar. Rızkı suray turganlar barmı bereyin deyt Allah. Ala mubtalan fa uafiyahu. Bir balege kavulup kalganlar barmı? Menden surasa men aga bir jеңилчилик, amançılık bereyin. Ala sailun fa u'tiyahu. Ne gizele bir surayın degen birö var mı bereyin? Ala kaza hatta yatlu'al fajru. Oşontip Barat keçesi Şaban'ın 15-nji tününөн deyt. Tаңына çeyin Allah Taala oşontip pendelerine kayrılat deyt. Kana kim var? Almalda bekapar. Allah'tan alыс pende uktap jatat eç nerse kerek emes de bol. Oşol üçün al tün jeke жалгыз turup tahajjud okup Allah'tan ırayım tilep dua kılgan bolsa Allah Taala sözsüz dualarını kabul kılat. Kündüzü orozo, keçinde ibadat. Bu hadis İbn Maja degen hadis jinagında da kelgen. Hadis jinaklarına bayandalgan bu fazilet katары amal kılganga jarактуу hadis bolup sanalat bolчu. Hadiste dagы bir oşol Bayhaqi rahmatullah aleyhi rivayatında gelip otat. İza kana leyletun nisfi min Şa'bana ittara Allahu ila halqihi feyaghfiru lil mu'minina ve yumli lil kafirina ve yad'u ahlal hiqdi bi hiqdihim hatta yad'uhu. Oşol Şaban'dın jarımı bolgonda oşol tünü Allah Taala pendelerine kayrılıp momunlardın günösünü keçiret, kafirlardın günösünü öz abalında kaltırat. Jana kek saktagandardı öz ahvalına kaltırıp koyat Allah Taala deyt. Günösünde keçirbeyt aga soğup da berbeyt. Oşol boydan kalıp ketet deyt. Kek saktap жүрgөндөр. Oşol kegin taştamayınca, kegin unutmayınca oşol boydan kala beret deyt. Hadislerдің жалпысын қарай тұрған болсақ, демек Барат түні біз қыла тұрған амал пайғамбарыбыздан хадис қатары айтылған, насаат қатары айтылған, ошол күндүзгү маалда орозо кармоо, түнү ибадат кылып Аллахка кайрылуу ушул эң жакшы амал болуп саналат. Андан сырткары чогулуштар, андан сырткары сандары чектелген, сүрөлөрү чектелген түрдүү bir namazдар, алар жок экен андай. Jönököy ele 2 rekat nafil namaz, 12 rekat tahajjud okup koyuңуз, пайгамбарыбыздан сүннөт. Бул түнү ибадат кылуу боюнча пайгамбарыбыздын ушундай хадистери бар экен. Аллах Таала ушундай амалдарды аткарууга мүмкүнчүлүк берген болсун.